Ош шаарынын түштүк-чыгышынан орун алган Ош технологиялык университети бүгүнкү күндө илим билимдин ыйык ордосуна айланып, шаардын көркүнө көрк кошуп турат. Ош технологиялык университетинин тарыхы 1963-жылы Кыргыз ССРдин министрлер кеңешинин түштүк регионундагы жаштарды жогорку техникалык билимге тартуу максатында каралган иш-чаранын токтомунун негизинде Ош шаарында жалпы техникалык бөлүм ачуу менен башталат. Ошол максатта Ош шаарында Фрунзе политехникалык институтунун жалпы техникалык факультетинин базасында атайын бир бөлүмү болуп ачылып, бул бөлүмдүн башчылыгына Ош шаарындагы насос заводунун директору Исак Ефимович Ицек отурган. Бир жылдан соң жетекчиликке Мукаш Юнусалиевич Абдулдаев келген. Ошол эле жылы факультеттин Оштогу бөлүмүнүн штаттык расписаниясы бекитилип, окутуучулук курамга биринчи жолу окутуучуларды кабыл алган. 1966 жылы Фрунзе политехникалык институтунун Оштогу жалпы техникалык факультеттин биринчи бүтүрүүчүлөрү Фрунзе шаарындагы башкы окуу корпусунда калган билимдерин улантуу үчүн кетишкен. 1968-1973 жылдары жалпы техникалык факультетти Мырзабек Койчуманович жетектеген. 1973 жылы факультеттин курамында биринчи жолу коомдук илимдер жана тилдер кафедрасы ачылып, кафедра башчылыгына тарых илимдеринин кандидаты доцент Ишмамбетов Баки Ишмамбетович тайындалган. Жаңы ачылган кезде жылына 175 студент кабыл алынып, 50 студент өндүрүштүк жана атолдук курулуш, 50 студент электр менен жабдуу, 75 студент автомобиль жана автомобилдик чарба адистиги боюнча даярдалган. 1976 жылы жалпы техникалык факультеттин базасында Фрунзе политехникалык институтунун Ош кечки факультети түзүлгөн. 1973-1981 жылдары физика, математика илимдеринин кандидаты, доцент, учурда Кыргыз улуттук илимдер академиясынын академиги Текенов Жапар Текенович, 1981-86 жылдары техника илимдеринин кандидаты, доцент Алмамбет Шарипович Шукурбеков башкарып турушкан. 1979 жылы Фрунзе политехникалык институтунун Оштогу кечки факультетинин бүтүрүүчүлөрү 29 инженер механиктери бүтүп чыгышкан. 1980 жылы биринчи жолу факультеттин окутуучулары кандидаттык диссертацияларын коргошкон. Алардын бири техника илимдеринин доктору профессор Маруфи Адылжан Тажимухамедович болгон. 1984-85 окуу жылынын октябрь айында Ош шаарынын Пионер азыркы Кооператив көчөсүндө жайгашкан кечки факультеттин окуу корпусу Түштүк-Чыгыш районунан орун алган жаңы окуу корпусуна көчүрүлгөн. Ал убакта кечки факультетте 4 кафедра бар болчу. 1988 жылы кечки факультет Кыргызстан коммунисттик партиясынын Ош шаардык комитетинин жана эмгекчилер депутаттарынын Ош шаардык аткаруу комитетинин кызыл байрагына татыктуу болгон. 1986-1990 жылдары техника илимдеринин кандидаты профессор Орозбеков Эмиль Тентеевич факультеттин башында турган. 1988 жылы Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлигинин жана Кыргыз улуттук илимдер академиясынын бирдиктүү буйругу менен Түштүк Кыргызстан окуу илимий борбору ачылып, жетекчилигине Кыргыз элинен чыккан биринчи техника илимдеринин доктору Жаманбаев Ахматбек Сагынович келген. Түштүк Кыргызстан окуу илимий борбору Ош кечки факультет менен Химия институтунун Ош филиалын окуу жана илимий иштерди алга жылдыруу максатында бириктирип иш алып барган. Кечки факультет Фрунзе политехникалык институтунун филиалына айлангандан тартып, техника илимдеринин кандидаты Абдрахман Субанкулович Мавлянов жетектей баштаган. Филиал болуп уюштурулгандан тартып, окуу жай өзүнүн кесиптик адистиктерин даярдоодо, айрыкча техникалык инженердик багыттагы кадрларды даярдоочу Кыргызстандын түштүгүндөгү жападан жалгыз окуу жай болгондуктан, анын кадыры улам өсүп, калктын кадырлоосуна ээ боло баштаган. Ошол эле жылы аталган окуу жай эл чарбасына керектүү техника жана экономика багытындагы адистерди даярдоо максатында Ош технологиялык колледжи болуп кайра түзүлүп, 1990 жылы декабрь айында ректорлукка экономика илимдеринин доктору профессор Купуев Пермат Купуевич тайындалган. Пермат Купуевичтин демилгеси менен биринчи жолу Кыргызстандын түштүк регионунда экономисттерди даярдоо үчүн адистиктер ачылып, ошол эле жылы күндүзгү бөлүмгө студенттер кабыл алына баштаган. Ал эми ошол учурда окуу жайдын 4 факультетинин 8 кафедрасында 15 адистик даярдалган. 1993 жылы технологиялык колледжинин ректорлугуна химия илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин 3 жолку чакырылышынын депутаты академик Мурзубраимов Бектемир Мурзубраимович тайындалган. 1996 жылы 24 февралда Кыргыз Республикасынын президентинин номер 21 буйругу менен Ош технологиялык колледжи, Ош технологиялык университети болуп түзүлгөн. 1988
88-89 жылдары Кыргыз СССР Илимдер Академиясынын Химия институтунун 7 кабаттан турган лабораториялык корпусун курууга Кыргыз СССР Илимдер Академиясы тарабынан буйрук чыгарылган. Бирок 1991 жылы Советтер Союзунун таркашы менен башталган куруу иштери токтотулган. 1997 жылы Ош технологиялык университетинин ректору профессор Бектемир Мурзубраимовичтин демилгеси менен кайрадан 7 кабаттан турган имарат Оштунун башкы окуу корпусу катары курула баштаган. Бектемир Мурзубраимович университетти мындан ары өнүктүрүү максатында аталган окуу жайда басмакана, маданий эстетикалык борбор, университеттин турмушун чагылдырган жаштык телестудиясын, интернеттик борбор түзүп, 20га жакын адистиктер даярдалып, Өзгөн, Кызылкыя, Жалал-Абад, Сүлүктүр шаарларында окуу жайдын филиалдарын ачууга демилге көтөргөн. Окуу лабораториялык корпустун курулушу башталып, Бишкек шаарында атайын марафон өткөрүлгөн. Жогорку окуу жайлар аралык аскердик кафедраны түзүүдө бир топ иштер аткарылган. 1998 жылы Ош технологиялык университетинин ректору болуп, биология илимдеринин доктору, академик Токторалиев Беймырза Айтиевич дайындалган. Ушул жылдары университеттин материалдык өндүрүштүк базасы чыңалып, жаңы келишимдер түзүлүп, окуу жайдын окутуучулары алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөн стажировкадан өтүп келишкен. Ошол учурда окуу жайдын өзгөчөлүгү катары өлкөбүздүн коргоо мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу үчүн Ош шаарындагы жогорку окуу жайлар аралык аскердик факультет Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 234 чечими менен ачылып, жетекчилигине аскер полковниги Гаврилов Василий Васильевич келген. Бул факультет жогорку окуу жайлар аралык аскердик факультетти запастагы офицерлерди даярдап турган. Аскердик факультеттин кадрдык составына Кыргызстан куралдуу күчтөрүнүн алдыңкы адистери чакырылып, студенттер аскердик даярдыктан өтүүдө мүмкүн болгон бардык шарттар түзүлгөн. 2000 жылдан Ош технологиялык университетинин академиги Шаршеналиев Жаныбек Шаршеналиевич жетектеген. Жаныбек Шаршеналиевичтин жетекчилиги менен Ош технологиялык университетинин окуу лабораториялык корпусунун курулушу бүткөрүлүп, окуу жайдын аудиториялык базасы чыңдалган. Ошол жылдары сыймыктанган жетишкендиктердин бири түштүк аймагында биринчилерден болуп диссертациялык кеңештин ачылышы болуп, анда илимпоздор кандидаттык диссертацияларын коргоого мүмкүнчүлүк алышты. Ушул кабылда эле Известия Ошту илимий журналынын жарыкка чыгышы университеттин илимий потенциалынын улам өскөндүгүн айкындайт. 2003 жылы аралыгында Ош технологиялык университетинин ректорлугуна Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти, техника илимдеринин доктору, профессор Бекболотов Турсунбек Бекболотович дайындалган. Ошол жылдары университеттин 11 факультетинде жана филиалдарында 12 миңге жакын студенттер татыктуу билим алышкан. Ош технологиялык университетинде билим алып жатышкан студенттерден куралган сайф командасы түзүлгөн. Студенттерге ыңгайлуу болуу үчүн электрондук китепкананын түзүү ишке ашкан. Студенттердин чыгармачылыгына шарт түзүү менен бирге алардын турмушун басма бетине чагылдыруу максатында окуу жайдын Stud Times коомдук маданий газетасы чыгарыла баштаган. Ош технологиялык университети түштүк Кыргызстандан биринчилерден болуп европалык стандарттагы баллондук окутуу системасын өткөн. Ишкердүүлүккө үйрөтүү үчүн бизнес борбор ачылган. Кыргыз Республикасынын түштүк аймагындагы билим берүүнү өркүндөтүү максатында университеттин алдында технологиялык колледж түзүлгөн. Бул технологиялык колледжде бүгүнкү күнгө чейин атайын орто билимге ээ болгон адистиктерди даярдап келет. 9 жана 11 класстын базасында орто билимдүү ар тармактагы техникалык адистиктерди даярдоодо учурда технологиялык колледждин ишмердүүлүгү эл арасында өз кадыр баркын жогорулатты. Ош технологиялык университетине улуу окумуштуу академик Адышев Муса Мырзапаязовичтин аты ыйгарылган. 2006 жылдан 2010 жылга чейин университетте химия илимдеринин доктору, профессор Токтомаматов Абдивале Токтомаматович жетектеген. Бул жылдар аралыгында номер 2 жана номер 3 окуу корпустары толугу менен капиталдык ремонттон өткөрүлүп, мультимедиалык маалыматтык компьютердик борбору, электрондук китепкана түзүлгөн. Технологиялык колледжден жаңы окуу лабораториялык корпус салынып, колдонууга берилген. Мамлекеттик тил, корей тили жана жаштар борборлору, спорттук машыгуу залдары ачылып, башкы окуу корпусуна академик Муса Адышевдин эстелиги орнотулган. Бир топ чет өлкөлөрдөгү жогорку окуу жайлар менен келишимдер түзүлгөн. 2010 жылы Ош технологиялык университетинин ректору болуп, эл аралык инженердик академиянын академиги, техника илимдеринин доктору, профессор Абидов Абдыкадыр Умарович дайындалган. Абдыкадыр Абидовдун демилгеси менен окуу жайдын өнүктүрүү максатында бир топ пландуу иштер башталып, аткарыла баштап, эл аралык бир нече долбоорлор иштеп, ал иш-чаралардын негизинде биздин университеттин келечеги үчүн жакшы шарттар түзүлгөн. Биздин университеттердин улуу хартиясынын катарына, Шанхай кызматташтык уюмунун университеттеринин катарына, Кыргызстандын жогорку окуу жайлар ассоциациясына, инженердик билим берүү ассоциациясына кошулган. Мындан сырткары, Россия Кыргызстан техникалык жогорку окуу жайлар консорциумуна мүчө болуп кирди. Заман талабына ылайык китепкана курулуп, студенттер азыркы күнгө ылайыкташкан электрондук кызматтан да пайдаланып башташкан.
2022 жылдан баштап университет жетекчилигине техника илимдеринин кандидаты доцент Турсунбаев Жамбулут Жанышевич келди. Бул убакыт аралыгында окуу жай көптөгөн алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдүн жогорку окуу жайлары менен ар тараптуу кызматташтык тууралуу келишимдер түзүлдү. Академиялык мобилдүүлүк программалары боюнча студенттерибиз чет өлкөлөрдүн билимдерин улантышып, профессордук окутуучулук курам үчүн дагы тажрыйба топтоого жакшы шарттар түзүлүп, башка мамлекеттерге тынымсыз жөнөтүлүп жатат. Жакынкы чет өлкөлөрдүн биздин университетте билим алууну каалаган жарандары үчүн заман талабына ылайык эл аралык билим берүү деңгээлин көтөрүүгө аракеттер көрүлүүдө. Окуу имаратынын башкы корпусу, студенттик жатакана толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Биздин окуу жайдын алдында биология илимдеринин окумуштуулук даражасын коргоо атайын кеңеш түзүлүп, илимпоздор илимдерин коргоп башташты. Бир нече меморандумга кол коюлуп, ар кандай эл аралык долбоорлор ишке ашырылууда. Учурдагы жалпы дүйнө коомчулугу коюп жаткан талаптарга жооп берүүдө. Ош технологиялык университетиде өзүнүн инженер-технологдору, программист-экономисттери, геологдору, инженер-курулушчулары, инженер-энергетиктери жана башка өндүрүштүн бардык тармактарындагы адистерди даярдоодогу потенциалын жогорулатып келет. Университеттин спорттук командасы шаардык, облустук, республикалык мелдештерден көп жолку чемпиондук титулун утуп алуу менен окуу жайыбыздын кадырын жогорулатып келет. Алдыңкы орунду камсыз кылган спортсмен студенттерге контракттык окуу боюнча жеңилдиктер каралып, ректорат тарабынан материалдык жана моралдык колдоого ээ болушат. Ош технологиялык университети өзүнүн көп жылдык тарыхында миңдеген белгилүү инсандарды канат көөлөп учуруп, алар эл чарбасынын ар түрдүү тармактарында ийгиликтүү эмгектенип жатышат. Бүгүн биз сиздерге сөз кылган тарых окуу жайдын учкай гана элестери. Бар бол, ооматтуу окуу жай Ош технологиялык университети.